Hurmatly замандаштар, бұл жерде әкімшіліктен имаратын көріп тұрасыңар. Әдемі, шу әкімшіліктің астында канализация тұрба өткізу бойынша қазуларда азыр мұндай бол жол менен 14-ші ғылымдарға тиіштүү имараттан қалдықтары шығып жатат. Әлем бұл қазу ішінде азыр Жақып Мырза іштеп жатат. Қазақстаннан келген археолог. Бұл жерде іштеп жатқан археолог Асхат Мырза бұл жерде қайсы бір маалымат тура емес айтып албайын деп маалымат беруден баш тартты. Әлеме бұл жерде 14-ші ғылымда табылған деген, құрылған деген бол жолдуу маалыматтары менен археологдордун тазаланып жатқан археологиялық іштерді өзіңіздер көріп жатасыздар. Бұл жерде дағы ушул эле күмбөзгө дөгі пайдалуу таштарга окшогон таштар турат. Әлемі ар жағында біз мурдагы маалыматтарыбызда сиздерге көрсөткөн 720-га 720 деген ушул күмбөздүн пайдалуу турат. Бұл жерде азыркы бүгүнкү күнгө карата кыскача маалымат мына ушундай. Қазу иштерин баштагандан кийин, көрүп алгандан кийин таң калып атпайсызбы? Мынчалык артефакттар чыгат деп ойлогон эмеспиз да. Азыр эми караңызчы, бул канча деген жерди казып атабыз, канча деген артефакттар табылып атат. Шунун баардыгын эми изилдеш керек да. Изилдеп жолуна коюш керек. Анын үчүн убакыт керек экен. Анын үчүн каражат керек экен. Анын үчүн эрк керек экен эмнегеси. Ошон үчүн азыркы болот иштерге ошотко ийгилик каалашыбыз керек. Балдардын ийгилик болсун. Баардыгын ушу бизге тактап эме берсе жашоо болот да. Келечекте балдар үчүн. Ушул жерде бас суруусунун эң көрүнүктүү инсандардын бири болгон Кылыч Тамганын сөөгү мунаранын айланасына койгон экен деген маалыматтарды айтып жаттыңыз эле. Ошону изилдөө боюнча өзүңөрдө аракеттер болду беле? Азырынча боло элек, бул төркө биз менен Беринштам менен Закирбек Эралиевдин жазгандарына таянып айтып атабыз. Ал кишилер айтып кеткен, тиги күмбөз турбайбы, 3 күмбөз. Ошо күмбөздүн бирине 1187 жылы Самаркандтан алып келип сөөгүн койгон экен ошол жерге. Биздин ушул атабыз, Кылыч Тамга атабыз Самаркандда хан болуп турган экен. Ошондон алып келип бул жерге коюлган деген версияны Беринштам, академик Беринштам менен тиги доктор наук болгон профессор киши Закирбек Эралиев жазып кеткен. Эми ошол боюнча азыр эми изилдөө жүргүзүп атабыз да, биз изилдөө жүргүзүп артынан кайсы жерде болгон, кандай болгон, кайсы шарттарда болгон, кандай жагдайда болгон дегенди изилдеп жүрдүк эле. Как раз биздин эмебизге, пешенебизге мынандай артефакттар табылган абдан жакшы болуп турат да. Ушунун баардыгы ошол убактарда болгон окуялар да. Ошол убакта болгон окуя. Ушунун баардыгын эми изилдөө жүрүү менен ордуна такташ керек да. Азыр үстүртөн айта албайбыз. Шуңа эми изилдөө болсо аягына чыгып берет деген ойдобуз. Өзүңүз толук тааныштырып койсоңуз. Мен өзүм Райымжанов Адылбекмин, Санжырак бас санжырасын жазган кишимин. Өзүм тарыхчымын, нарық экономистмин, дипломдар бар. Бирок негизи мен тарыхка көп кызыгам да. Кызыгып, азыркы мен аракетим ушул Кылыч Тамганын кайерге коюлганын, качан коюлганын, кандай коюлганын ушуну такташым, ушунун үстүндө аракет кылып атам. Biz как тарых изилдөөчү катары, тарыхты сүйүүчү инсан катары кече бир 2 күн Өзбекстанда болуп келдик. Өзбекстандын Наманган областы, Андижан областарында болдук. Мына ошол Наманган областынын Аксыкент деген эски байыркы шаарды тарихи шаарды көрүп келдик. Кадимки Бабур төрөлгөн шаар. Бабурдун мекени. Анан
ошол жерде эмнени көрдүк да? Ушундай раскопка кылган, ушундай казылган, ошол эски шаардын ордун Өзбек Республикасы ушундай бир тарыхый мурастарга ушундай бир маани берилип, ошол жерди ушундай казылган боюнча кышы каерде жатат, эмнеси каерде бүт бар табылган эмелерди ордорду менен коюп, ачык музей кылып койгону мени аябай таң калтырды. Эмне үчүн бизде дагы мына азыр көрүп атабыз, мына казуу жүрүп атыптыр, археологиялык казууда бир топ нерселер чыкты. Мени аябай таң калтырган тиги жанагы мына мунаранын, мына мавзолейди курулган кыштарды бышырган очогу кызыктырды. Бул биринчиден. Экинчиден мына жакында мына күмбөздөр чыгыптыр. Жердин астында мына туурасы 7 метр, 7-20, буягы да ошондой 7 паланча деп атат. Мына жерде дагы мына эмелер чыгыптыр. Буларды кандай кызмат кылган, эмне болгон азырынча белгисиз, бирок өтө баалуу, бирок Аксыкентке салыштырмалуу бул жер өтө жогору мындай тарыхый жанагындай мурастарга бай мына эмелер, буюм теримдер, жана курулуштар чыкканын мен аябай азыр көрүп атам. Менин оюм, жеке пикирим, көпчүлүк эл колдоса керек. Биз дагы ошо Аксыкентте ушу жерде дагы ачык музей катары ушу көрүнүштө ошо табылган буюмдарды ордоруна коюп, ачык музей кылып коюшка сунуш берет элем. Аты жөнүңүздү өзүңүз таанышсаңыз. Атым Исмаил, фамилиям Салимов, өзүм экологмун, тарыхка аябай кызыккан инсанмын. Көп жылдан бери ушу тарыхка кызыгып, санжыра тарыхтарды изилдеп жүргөн инсанмын. Мына урматтуу замандаштар, ушундай маалыматтарды угуп, аксакалдар ушул жерге келип, ушул жерде айланып жүргөн жеринен жолугуп, жогорудагы маалыматтарды алдык. Албетте, ар бир инсандын, ар бир адамдын өзүнүн жеке пикири бар. Муну дагы тактап, тереңдетип, изилдеп, иликтеп, тарыхта калтыруу. Бүгүнкү күндө ушул жерде иштеп жаткан археологдордун, Илимдер академиясынын жана башка тийиштүү органдардын түздөн түз милдети деп мен эсептейм. Ар бир жасаган ишибиз ушул келечектеги муундарга биз дөөлөттүү тарыхты калтырууга арналса, биз ошондо өз максатыбызга жетебиз деп ойлойбуз. Мамлекетибизде тынчтык, ынтымакчылык, биримдик болсун.